Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумда, 53 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, Райфин бөлүмүнүн агенти, 1953-56 жылдары Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фирмасында зоотехник. 1958-60 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору. 1960-65 жылдары Правда гезитинин өз кабарчысы болуп иштеген. 1965-86 жылдары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы. 1988-90 жылдары Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси болгон. 1991 жылдан элчилик кызматта жүргөн. Чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде Комсомолец Киргиз газетасына жана Кыргызстан альманахына жарыяланат. Ал ошол кезде эле Катаевдин Полктун уулу повестин, Бубеновдун Ак кайың романын которот. Бирок алар менен чектелсе да, анда жалпы совет коомуна орток маселелер көтөрүлгөн. Ак ниеттүүлүк менен кара санатайлыктын ортосундагы түбөлүк конфликт повести жаңыча партиялык принципте чечилген. Танабай менен Гүлсаранын образдары өтмө катары айкалышып, өзүнчө бир жалпыланган образ түзөт. Сыйлыктары: Кыргыз эл жазуучусу 1968 жылы болот. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 1979 жылы. Күрәсынын анык мүчөсү 1974 жылы. Социалисттик эмгектин баатыры 1978 жылы ыйгарылат. Лениндик 63 жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты 1968-77-83 жылдары. Европа илимдер, искусство жана адабият академиясынын анык мүчөсү 1983 жылы. Бүткүл дүйнөлүк илим жана искусство академиясынын академиги 1987 жылы Стокгольмда. Ысык көл форуму президенти, Австрия, Австралия, Америка, Индия, Италия, Түркия, Япония жана башка өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры 1997 жылы. Анын Саманчын жол повести улуу ата мекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин тылдагы кыйын күжүрмөн, баатырдык эмгегин даана сүрөттөйт. Чыгарманын баш каарманы Толгонайдын элеси аттуу жазуучу согуштун оор сыноолорун майышпай көтөргөн карапайым кыргыз аялынын типтүү образын түзгөн. Бул трагедиялык боектор менен жазылган зор оптимисттик күчкө ээ болгон Толгонайдын образына күчтүү драмалык чыйралыш, терең психологизм, эпикалык кеңир масштабдуулук мүнөздүү. Ал эми жаныбарым Гүлсарым повестин жарык көрүшү көп улуттуу совет адабиятына зор идеялык эстетикалык табылгы катары кирип, кыргыз прозасы социалисттик реализм жолунда дагы алдыга илгериленип далилденди. Андан кийин Ак жаан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Анын чыгармачылык ишиндеги бурулуш 50 жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары Бетме бет 1958 жылы жана Обон, Жамиля 1959 жылдары повесттери кыргызча жана орусча жарыкка чыгат. Адам мүнөзүн, психологиясын ачууда Бетме бет повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирди. Обон, Жамиля повесттери кыргыз идеалдык эстетикалык проблематикасы жана ага шайма-шай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эле көп тилдерге которулду. Жамиля өнүп өсүп калган кыргыз прозасынын жаңыл сапатка жетишип, өркүнө өскөн адабияттардын деңгээлине көтөрүлгөнүн дүйнөгө маалым кылды. Ошондон бери Айтматов жаңы чыгармаларында сейрек кездешүүчү талантынан улам жаңы кырларын ачып келе жатты. Кызыл жоолук жалжалым
61-жылы, Ботокөз булак 61-жылдары, Биринчи мугалим 1962-жылы, Саманчынын жолу 1963-жылы деген повесттеринде жазуучунун философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлгөн. Аларды айрыкча Биринчи мугалим повестинен ачык көрүүгө болот. Повест өткөндөгү окуяларды сүрөттөсө да, азыркы мезгил менен үндөш көйгөйдү козгойт. Башкы каарман Дүйшөн өктөмдүгү өз идеалы үчүн курман болууга кайылдыгы менен адабияттагы Левинсон, Павел Корчагиндин образдарына барабар турат. Анын Саманчынын жолу повести улуу ата мекендик согушту чагылдырган.